bir жумадан кейін буйурса берекелүү, ыйык, улуу, куттуу Рамазан айдын алдында турабыз. Алла Таалам баарыбызды эсен аман, ыйманда, ынтымакта, ден соолукта жеткире көрсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан ва баллигна Рамадан. Я Алла, мындан мурунку мынакей Раджаб, Шаъбан айларында береке берген, жана бизди Рамазан айга жеткире көргөн дейт эле. Канча деген адамдар бар, эртеге Рамазан дегенде дүнүйөдөн кете берет. Алла Тааламдын иши бул. Биз билбейбиз, бизге караңгы. Бирок Алла Тааладан үмүт кылабыз. Алла Таалам биздин тагдырыбызда буйурсун, насип кылсын деп. Да бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган эле: Аллахумма саллимна ли Рамадан ва саллим Рамадан лана ва саллимху лана мутакаббалан. Мындайча айтканда, я Алла, ошо бизди Рамазан айга саламаттыкта жеткиргин. Мейли, Рамазан айга жеттик саламаттыкта. Канчадан баарыбыз эле адамдар эсен аман Аллахым өмүр берген болсо жетип, бирок Рамазан ай насип болбосо да кыйын экен да. Рамазан айдын берекеси, Рамазан айдын өкүмдөрү, пайдалары буйрубаса ал дагы кыйын. Ошон үчүн Алла Тааламдан тоофик да сурашыбыз керек. Бизге саламаттык кылгын, бизди ага саламаттык кылгын деген. Жана бизди, я Алла, ошол жерде амалдарыбызды кабыл кылгын деп. Ошондуктан мына бир жума бар экен, биз даярдык көрөйлү. Кантип даярдык көрөйлү? Дуа менен. Жүрөктөн дуа кылайлы, я Алла, жеткире көр, я Алла, жеткире көр. Өзүбүзгө таянбайлы, жашоого алданбайлы, шайтандын азгырыгына түшпөйлү. Алладан дуа кылайлы, жеткире көр. Жөн эле эмес, амандыкта, ден соолукта, тынчтыкта, я Алла, жеткире көр. Жана Рамазан айдын касиетин мага насип кыла көр. Касиеттүү айдын береке нурларынан кургалбай, азыртан даярданайлы, соода саттык майда чүйдө алып жей турган кийим кечелерин азыр эле алып кой. Чтобы Рамазан айда биз базарларды кыдырып, убактыбызды текке кетирбейли.